Жаһан ишкерлерге Тышкы инвестор Орта Азиядагы өлкөлөрдү бир базар катары карайт. Ошондуктан биз ушундай бир аянтчада бардык бири-бирибиздин мүмкүнчүлүктөрүбүздү консолидациялап, бир базар катары чет элдик инвесторлорго чыгууну үйрөнүшүбүз керек. Бишкек инвестициялык форумунун Орта Азиядагы эң чоң инвестиция тартуу аянтчасына айланышы керек. Мындай бизнес форумдарда өтө сапаттуу өткөнүнүн себеби бул жерде ишкерлер өздөрү кызыктар болуп, өздөрү чуркап, эл аралык контакттарга чыгып атышат. Бул мамлекетке керектүү платформалар. Өзгөчө жакынкы кошуна өлкөлөрдөн чакырганбыз. Казакстандан көп ишкер келди, Өзбекстандан 15 чакты ишкер келди, Тажикстандан келишти. Жана алыскы чет өлкөлөрдөн дагы, ушул Англиядан болсун, Америкадан болсун, алар үчүн эмне маани болгон? Бул биздин рыноктогу маалымат да. Мен ойлойм, инвестициялык форумубуз бул биздин Кыргызстандын базарынын бир күзгүсү боло билет депчи. Ар кайсы чет өлкөлөрдөн жана Кыргызстандын ичинен 7 инвестициялык фонд жана өнүгүү банктары катышып биздин сунуштаган долбоорлорубузга кызыктар болду. Бүгүнкү күндө БИФ кыргызстандык ишкерлердин инвестиция тартууга аз мүмкүнчүлүктөрдүн бири болуп жатат. Ошондуктан инвестиция тартам деген ишкер БИФке катышууга аракет кылат. Ошондой эле инвестициялык долбоорлорду издеп жүргөн инвесторлор да БИФ аянтына чогулушат. 2016 жылы 3,5 миллион доллардың көлемінде сделкалар жабылды. Бұл биринчиден кичинекей көлем болуп көрүнүшү мүмкүн, бирок орточо сделкаларды карап кетсек, бул 50 миңден жана 150 миң доллардын ортосунда көлемдө болуп атат. Мындайча айтканда, чоң сандагы сделкалар жабылып, биз бир ийгиликке жеттик деп эсептесек болот. Жергиликтүү ишкерлердин деңгээли төмөн, бирок региондордо бизнес жүргүзүү потенциалы өтө жогору. Ошондуктан жергиликтүү ишкерлердин деңгээлин жогорулатып, ишкерлик жүргүзүү өтө кызыктуу болот эле. Биздин проекттерге кызыктар болгон ишкерлер аябай көп болуп атат. Орто эсеп менен 6-7 ишкер бир проектке келип, кандай шарттарда, кандай мемелерде иш алып барабыз деген учурда биздин ишкерлерибиз ошо даяр болбой, татыктуу, сапаттуу проекттер жок. Анан ишкерлер өздөрү сүйлөшүүдө дагы ошол инвесторлорду кызыктырып, кармап калбай жатканына байланыштуу атайын ушул окутуу программаларын чыгарып, ошонун негизинде иш алып барабыз. Региондордон 350ден ашуун ишкерлер келишти. Бир эле долбоор алып келип, долбоор сунгандан сырткары деле алар маалымат бөлүшө билишти, бул жерде маалымат ала билишти десек болот. Тажрыйба алмашканга жакшы площадка болду.